Biz bütün Kırgızstan Siyasi Partiyasının şaylоочу катары biz түздөн түз кайрылуу жасап жатабыз. Адахам Мадумаровго ар кандай иштерди козгоп айтып атышат, бекинип отурат, андай кылып атат, бул партияга кошулду, ал партияга кошулду дегенге biz түздөн түз кайрылып кетет элек. Анын ичинен biz мына Адахам Мадумаровдун шайлоочулары, Адахам Мадумаров темирдей тартип орнотсо, биз дагы ошондой темирдей тартипте турабыз. Ошондой эле Facebook, Instagramда жарыяланып жаткан Россия жергесинен түздөн түз тил кат жазылыптыр. Сиз убагында ушу партияга кошулуп кетипсиз деген сөздөрдү биз окудук. Алга биз ал Россияда жазган мекендешибизге биз кайрылып кетет элек. Жөндөн жөн жала жаба бербейм. Жалпы биздин туугандар, Кыргызстанда жашап аткан кыргыз эли ушул бүгүнкү болуп аткан саясий играларга биздин бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын колдоочуларынын атынан кайрылуу жасайбыз. Сиздердин эгерде Кыргызстан керек болсо, Кыргызстан үчүн жашап аткан болсок, бүтүн Кыргызстанды колдоого өткөнкү шайлоону жараксыз деп биз өткөнкү шайлоону кабыл албайбыз. Шайлоо легитимдүү болгон жок. Ошондон келерки шайлоого жалпы биздин саясий талаасында бизге жардам болсун, экинчи форманы номер 2 формасы жок кылууга суранабыз. Жана биздин бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын жетекчиси Адахам Мадумаровду ар түрлүү каралоолор болуп атат. Facebook, Instagram, Одноклассник бүт бардык жеринде каралоо болуп атат. Ал каралоону ачыктан айтарыбыз туугандарыбызга, биздин кыргыз калкына Кыргызстан керек боло турган болсо, акыйкаттык менен түз көз караш менен андай каралоолорго жол бербейбиз. Бүтүн Кыргызстандын колдоочулары бардык саясаттын закон талаасында болуусуна ар дайым даяр. Кыргызстандык туугандар, биз бүтүн Кыргызстан партиясынын колдоочулары 4-октябрда болгон шайлоонун жыйынтыгыга макул эмеспиз. Менин айтарым Адахам Мадумаровдон жамандап көрө албастык кылгандарга айтарым, бул Адахам Мадумаров Алланын назарына, Алланын колдоосуна алынган адам. Мен сыймыктанам ушул Адахам Мадумаровдун колдоочуларынын бири болгонума. Эң таза, адилеттүү, чындыкты тандаган жолума мен сыймыктанам. Кымбаттуу кыргыз элим, кечээ 4-октябрда болуп өткөн шайлоону мына биз бүтүн Кыргызстандын колдоочулары тааныбайбыз деп кабыл алдык. Өзүңүздөр билгендей, жалпы ушул шайлоонун мыйзамсыз өткөндүгүнө байланыштуу шайлоо бузулуп, кечээги тоз тополоңдун кесипети да ушундан болду. Кечээ тополоңдо биздин партиянын лидери Адахам Кинсанбаевич өзүнүн туруктуулугун көрсөтүп, эл алдында чыгып, бир эмес канча жолу чыгып, мен мындай мыйзамсыздыктарга барбаймын, элдин тополоңун каалабаймын, мыйзамдуу гана иш алып барамын, менин эч кандай тарапташтарым чыкпайт деп, бардык тарапташтарын эч кандай тополоңго чакырган жок. Дайыма мыйзамдуу жүрөт. Биз тарапташтары дагы дайым мыйзамда ошол өз жетекчибиздин сөзүн угуп, ошонун оюна кошулабыз. Биз дайыма мыйзамдуу ишке барабыз. Бирок ошол көрүп турса дагы көрмөксөн болуп, коомдогу эл журт ким чындык тарапта турат, ким туура сүйлөп атат, ким элдин жактап атат, ошону туура ажырата билишибиз керек. Бардыңарды чакырат элем. Facebook'та, Instagram'da жалган, жаладан Мадумаровду жамандап аткандарга айтарым, баарыңыздар түз түшүнүңүздөр, мыйзамдуу кайрылуу жасаганын көрсөңүздөр болот. Бул кишинин принциби дайыма бир гана принцип менен жүрөт, эч качан бузулбайт, темирдей тартипте. Анын электораттары дагы дайыма тартипте угат деп билем мен. Шуну туура түшүнүңүздөр.